Барыңыздарга салам достор. Бүгүнкү видеобузда көп учурда теледен гана көрүлгөн, бетме-бет жолуктуруу дээрлик мүмкүн болбогон. Жалаң гана абдан кымбат костюмдарды кийишип, кымбат баалуу унааларда жүрүшкөн. Туугандарында жана өздөрүндө өтө эле акчасы, байлыгы көп болгон адамдар тууралуу сөз кылабыз. Мынтип айтканымдан улам бул кайсы адамдар экенин сиз да дароо эле ойлоп тапкан чыгарсыз. Жогорудагыдай сүрөттөөнүн артында албетте чиновниктер, депутаттар эске келет. Чынында эле чиновник дегенди укканда ушундай элестетебиз да туурабы? Бирок бүгүнкү видеобузда жер жүзүндөгү атка минерлердин баарына үлгү боло алган башкача бийлик ээси тууралуу сөз кылабыз. Таанышып алыңыздар достор. Бул кишинин аты Махмуд Ахмединежад. Сырткы көрүнүшүнөн байкасаңыз, кадимки кой баккан кишиден эч айырмасы жок. Бирок эгер сиз бул кишинин ким экенин уксаңыз, абдан таң каласыз. Бул адам 2005 жылдан 2013 жылга чейин Иран мамлекетинин президенти болуп турган. Мен бул кишинин президент болуп тургандагы жумушунун эффективдүүлүгүн талдаганым жок. Мен Ахмединежад тууралуу ММКларга берилген өтө кызыктуу маалыматтарды гана сиздер менен бөлүшкүм келди. 80 миллиондун айланасындагы калкы бар Иран мамлекетинин башчысы болгон Махмуд Ахмединежад жумушка кадимки автобуста келчү. Жана жол кирени да билет сатып алып, жалпы адамдар катары төлөчү. Ошол эле учурда анын жубайы кадимки пол жуучу болуп иштечү. Борбордогу билим берүү мекемесинин биринин полун жууйт эле. Бул дагы баар эмес. Бир жолу Fox News аттуу америкалык телеканалдын бир журналисти Ирандын президенти Махмуд Ахмединежадтан мынтип сурады. Айтыңызчы, эртең менен күзгүгө караганда өзүңүзгө эмне деп айтасыз? Бир аз ойлонуп туруп Махмуд, сен болгону элдин жөнөкөй гана кызматкерисиң деп айтамын деди. Анын президенттик кызматтагы таң калтыруусу анын президенттик кабинетине кирген биринчи күндөн башталган. Ал баарын таң калтырып, кабинетте салынып турган абдан баалуу болгон килемди Тегерандагы бир мечитке бердирип салат да, анын ордуна арзан жана жөнөкөй килем сатып алдырат. Бирок бул да баар эмес. Махмуд президент болуп турган убакта анын мүлктөрү тууралуу расмий декларациясы абдан жупуну болгон. Анын мүлктөрүнүн катарына бул эски 1977 жылкы Peugeot 504 унаасы жана Тегеранда анча бай эмес районундагы атасынан 40 жыл мурда мураска калган кичинекей үйү кирген. Мындан тышкары президент Ахмединежад ар күнү жумушуна аялы жасап берген түшкү тамакты портфелине салып алып келип, бүт администрация кызматкерлерин таң калтырган. Ахмединежад иштеп турган убагында ар бир министр жумушка орношоордон мурда абдан көп келишимдерге кол койчу. Алардын катарында чиновник жана анын туугандары байып кетпеш керек. Ал үчүн чиновниктин жеке эсеби жана туугандарынын эсеби да кылдаттык менен текшерилип турат деген пункту да бар болчу. 2013 жылы жумуштан кеткенден кийин Ахмединежад жада калса президенттик пенсиядан да баш тарткан. Аны ал өзү пенсия үчүн иштебегенин, элдердин жыргалчылыгы үчүн гана иштегенин айтып түшүндүргөн. Ага жана аялына жашоо үчүн өтө эле көп акча кетпештигин да кошумчалап өткөн. Маалымат булактарынын тастыктаганына караганда, бүгүнкү күндө экс-президент айына $300 алып университетте лекция окуп жан багат. Эгер кокусунан мейманканага түнөөгө туура келсе, дайыма эң жөнөкөй номерди сурайт. Жада калса керебети жок жерге да жаткандан тартынбайт. Эми таң калбай эле калсаңыз керек. Анткени бул кишинин хоббиси кой багуу экен. Анткени ал бала чагынан кой бакчу. Анан да экс-президенттин өзүнүн районундагы короо тазалаган кызматкерлерге тез-тез жардам бергени байкалып турат. Википедиядагы маалыматка таяна турган болсок, Ахмединежад өзүнүн 1977 жылкы Peugeot 504 маркадагы унаасын аукционго койгон. Мындай унааны болгону $1000 деле сатып алса болот. Бирок унаанын ээси болгон Махмуд аукциондо өзүнүн атын жашырса да, унаа миллионго бааланды. Экс-президент өзүнүн абдан жогору аброю бар экенине карабастан кадимки аялдамаларда автобус күтүп көп олтурат. Мындай учурдан пайдаланган жергиликтүү эл андан тез-тез автограф алып турушат. Жалпысынан айтканда, Махмуд Ахмединежад мына ушундай таң калыштуу адам. Экс-президент жана кой баккан чабан. Достор, сиздер мындай дүйнөдөн, байлыктан жана бийликтен баш тарткан адамдарга кандай көз караштасыздар?
Өз oyuңuzdарды сөзсүз комментарийге жазып кетиңиздер. Каналыма катталып, видео жакса bir лайк басып, видеону досторуңуз, туугандарыңыз менен бөлүшкөндү да унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар. Сиздер менен Мырзабек Эрмаматов болду. With